Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыз Google Classroom'da суроо түзүү боюнча болмокчу. Ал үчүн Google'дагы классыбызга киребиз. Google Classroom'га киргенде ушундай болуп жүктөлөт. Бул жерден задание дегенди тандайбыз. Андан кийин бул жерден создать дегенди басабыз дагы. Бул жерден вопросы дегенди тандайбыз. Тандаганыбызда бизге ушундай бет ачылат. Бул жерге вопросы деген жерге суроону жазабыз. Мисалы, бул жерге кошуунун формулаларын айтып бергиле деп жазып туруп, бул жактан краткий ответ, бул жерди бассак, краткий ответ один из списка деген бар. Бул жерден краткий ответ дегенди тандайбыз. Окуучу бул суроо боюнча өзүнүн жообун айтып бериш керек. Андан кийин инструкция деген жерге инструкциясын жазсак да болот, жазбасак да болот. Себеби бул жерде не обязательно деп турат. Кааласак жазып койсок да болот. Андан кийин бул жерде добавить дегенди басып туруп, бул жака Google Дисктен файлды жүктөсөк болот, ссылка жүктөсөк болот. Компьютерден ар кандай файлдар жүктөсөк болот, YouTube'дан видеолорду жүктөсөк болот. Ушул суроого тийиштүү материалдарды жүктөсөк, окуучу ушул жүктөлгөн материалдар боюнча таанышып, андан кийин ушул суроого жооп берет. Бул жерден создать дегенди басып туруп, бул жактан документ, презентация, таблица жана башка түзсөк болот. Ушундай кылып жазгандан кийин бул жерден курс онлайн сабак тандалып турат. Андан кийин бул жерден все учащиеся дегенди тандайбыз. Азыр бул жерди бассак, бизде бир гана окуучу кошулуп турат. Пока азырынча мен себеби бир эле окуучуну кошконмун. Бул жерде эгерде биз бир эле окуучуну тандай турган болсок, анда бул тапшырма ошол бир эле окуучуга барат. Эгерде все учащиеся дегенди азыр мынаны тандап кое турган болсок, бир эле окуучу тандалып калат. Все учащиеся дегенди тандап коебуз. Тандасак бардык окуучуга барат. Бул жерде балл койсок дагы болот. Эгерде балл койбосок, без оценки деп коебуз. Мисалы, бул жерге без оценки деп тандап койсок, биз балл койбойбуз. Андан кийин бул жерден срок сдачи деген жерден тапшыруу мөөнөтүн белгилеп койсок дагы болот. Ал үчүн ушул жерди басып, календардан кайсы бир числону тандап жана саатын дагы белгилеп койсок болот. Тема деген жерге тема жазып койсок болот. Андан кийин бул жерде учащиеся, бул жерде тема деген жерге, мисалы үчүн ушул теманы кайсы бөлүмдөн издеш керек, ошол бөлүмдү жазып койсок да болот. Андан кийин бул жерде учащиеся могут комментировать ответы друг друга деген жерге птичка кое турган болсок, окуучулар ушул суроонун тегерегинде бири-бири менен дискуссия жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүк болот. Бул жерге птичка кое турган болсок, учащиеся могут редактировать ответы деген жерге птичка койсок, окуучулар кийин өздөрүнүн жоопторун өзгөртүп койсо дагы болот. Биз бул жерден птичкаларды пока алып турайын. Андан кийин ушундай кылып бардым белгилегенден кийин бул жерден спросить дегенди басабыз. Бассак жүктөлүп атат. Мына ушундай болуп жүктөлдү. Бул жерден задание образователи, бул жерден азыр задание дегенди, оценки дегенди бассак, эмне чыгат? Мына кошуунун формулалары ыздануу бир тапшырманы аткарыптыр. Бул жерде ушундай болуп ар бир тапшырма боюнча маалыматтар чыгып турат. Эгерде балл коюлган болсо, балдары менен чыгат. Бул жерде лента дегенди басып туруп, все задания дегенди баса турган болсок, мына алдыңкы тапшырма ушундай кошуунун формулалары боюнча тапшырма берилген экен. Бир окуучу тапшырган экен. Азыр мына кошуунун формулаларын айтып бергиле дейт.
Себеби азыр биздин класста бир эле окуучу кошулуп тургандыктан бул жерде 1 деп турат. Эгерде 15 окуучу кошулган болсо, ушул жерден 15 деп чыгат. Азырынча эч кайсы окуучу бул тапшырма боюнча тапшыра элек экен. Андан кийин окуучу бул тапшырманы кантип аткарат? Окуучу өзүнүн Google'дагы классына кирет. Киргенде бул жерде окуучудан тапшырма төмөнкүдөй болуп чыгат. Азыр бул жерде мурунку тапшырма чыгып турат. Азыр бул жерде мына кошуунун формулаларын айтып бергиле деп чыкты. Ушундай болуп чыгат. Бул жерде ушуну басса окуучу бул жерге өзүнүн жообун жазат. Мисалы, ушул суроо боюнча жообун жазат дагы бул жерге сдать дегенди басат. Эгерде билбей турган болсо, бул жерге мен бул суроо боюнча билбеймин деп туруп жазып туруп жөнөтүп койсо да болот. Эгерде жообуну билсе, ушул жерге жообун жазып туруп сдать дегенди басса ушундай чыгат. Бул жерден сдать дегенди басса мугалимге окуучунун берген жообу барып түшөт. Мугалим өзүнүн Google'дагы классына кирет. Киргенде назначение болуп турат эле, азыр сдано болуп калган болот. Обновить этейик. Кошуунун формулаларын айтып бергиле. Сдано болуп калды. Мугалим ушул жерден сдано дегенди басат. Басып туруп окуучунун жообун көрөт. Бул жерде окуучу жооп берди. Бул жерде сдано деп коюлду. Бул жака биз ассистентке койгон эмеспиз. Эгерде ассистентке коюп койсок, бул жака окуучунун айтып бергени боюнча баасын коюп койсок болот. Ушундай кылып тапшырманы түзсөк болот. Ал эми дагы мындай кылып тапшырма түзсөк болот. Мисалы, задание деп туруп, создать деп туруп, вопрос деп туруп, бул жерге суроо жазайын. Мисалы, биринчи суроо деп коеюн. Биринчи суроо. Бул жерден краткий ответ дегенди басып туруп, бул жерде один из списка дегенди бассак, төмөн жактан ушундай болуп чыгат. Бул жерде инструкцияга жазсак да болот, жазбасак да болот. Бул жерде вариант 1, бул жака добавить вариант десек экинчи вариант, үчүнчү вариант, төртүнчү вариант. 4 вариант кошолу. Андан кийин бул суроого тийиштүү материалдарды мурдагыдай эле добавить дегенди басып, же создать дегенди басып, жүктөп койсок болот кошуп. Андан кийин бул жактан все учащиеся дегенди тандайбыз. Андан кийин бул жерге балл коюп койсок болот. Мисалы, бул жерге 1 балл деп койсом болот. Бул жерден бир эле суроо жазганга мүмкүнчүлүк бар, башка суроо жаза албайбыз. Андан кийин бул жерден срок сдачи белгилеп койсок болот. Мисалы, басып туруп, срок сдачи деген басып, мисалы 19 майды тандасак, демек 19 май күнү тапшырганга болот. Ушундай кылып туруп. Андан кийин бул жерге теманы коебуз. Бул жерде учащиеся могут видеть сводку ответов всего курса дегенге птичка коюп койсок, ушул курс боюнча бардык жооптордун сводкасын көргөнгө мүмкүнчүлүк болот. Андан кийин бул жерден спросить дегенди басып коебуз. Басканыбызда ушундай болуп опубликовано деп чыгат. Бул жерден лента дегенди басып туруп, бул жерде все задания десек, мына бардык тапшырмалар чыкты. Мына мурдагы 2 тапшырманы окуучулар аткарган. Азыркы берилген тапшырма мына окуучуларга назначение. Азыр бизде бир эле окуучу кошулуп тургандыктан бул жерде 1 деп чыгып турат. Андан кийин окуучу кандай кылат? Окуучу өзүнүн Google'дагы Classroom'га кирет. Киргенден кийин окуучуда бул жерде суроо төмөнкүдөй болуп чыгат. Азыр карайбыз. Мына биринчи суроо деп окуучу ушул сурооду көрөт дагы
жооп берүү үчүн ушул суроону басат. Басканда окуучу суроону басканда окуучудан ушундай болуп чыгат. Окуучу бул жерден өзүнүн жообуну белгилейт. Мисалы бул жерден экинчи вариантты белгилеп туруп сдать дегенди басса ушундай болуп чыгат. Бул жерден сдать дегенди басат. Басканда сдано деп чыгат. Бул жактан мугалим өзүнүн Google'dагы Classroom'га кирет дагы. Бул жерден азыр обновить этейин. Сдано деп чыгат азыр бул жактан. Бардыгы сдано деп чыкты. Окуучу ушундай кылып тапшырманы аткарат. Бул жакта 1 балл деп чыгып турат. Окуучу суроого жооп бергенден кийин бул жооп мугалимге барып түшөт. Мугалим өзүнүн Google'дагы Classroom'га кирет дагы. Бул жерде мына окуучудан келген суроо жоопту көрүү үчүн все задания деген басат. Басканда бул жерде мына биринчи суроо деп турат. Назначено сдано. Бул жерде бассак мына задания деп. Бул жерде показать вопрос деген бар. Мына окуучу экинчи вариантка жооп берген. Мисалы экинчи вариант туура боло турган болсо, мына бул жерде 1 балл деп коюптур. Биз бул жерге окуучуга 1 балл коебуз. Дагы бул жерден вернуть дегенди басабыз. Бассак вернуть дегенди бассак ушундай болуп чыгат. Бул жерден вернуть дегенди басабыз. Бассак окуучуга бул билдирүү барып түшөт. Мисалы бул жерди басабыз. Бассак мына окуучуга 1 балдан 1 балл алды деп маалымат барып түшөт. Ушу жерден окуучу бул жерге комментарий жазып койсо болот. Ушундай кылып баалап койсок болот окуучуну.